Бүгүнкү күндө дүйнө коомчулугуна тынычтык деген бул абдан аба менен суудай зарыл болгон нерсе экендигин баарыбызга көрсөттүк. Бүгүнкү ушул тынчтыкты курууга бүгүнкү күндө жаштар өзгөчө кызыктар, алар ар кандай демилгелерди көтөрүп, мына ушул тынчтык курууга өздөрүнүн салымын кошуп келет. Бүгүнкү программабызга дагы биз атайын өз айылдарында, өзгөчө чек ара аймактарында тынчтык куруу үчүн атайын долбоор менен иш алып барып, бир канча аракеттер жасаган активдүү жаштар келип отурат. Биз бүгүнкү программабызда маектешебиз. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келиптирсиздер. Анда мен сиздерди алгач телекөрүүчүлөр менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүнкү биздин программабыздын коноктору АУ Жигердүү жаш тынчтык клубунун координатору Тажигүл Эшпаева жана ошондой эле дал ушул клубдун мүчөлөрү Асанова Элиза, Махаматов Ибрахим жана Махаматов Азамат келип отурат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Кутмандуу таң, саламатсыздар. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Жакшы элеби? Уйкудан алып койгон жокпузбу эртең менен чакырып? Саат качында жүргөн эле келдик. Жакшы. Анда биринчи ушул клуб боюнча сүйлөшсөк, бул канча убакыттан бери иштеп келе жатат жана эмне болгон клуб, кантип түзүлүп калды эле дегендей? Бул клуб эң алгач 2019-2020 жылдар аралыгында түзүлгөн. Биз алгач 2 мугалим атайын соц тармакта жарыя чыккан. Бул тынчтык жана өнүгүү институту аркылуу долбоор ишке ашкан. Эң негизи жаш тынчтык куруучулар деген долбоор жарыяланып, анда биз 2 мугалим сынактан өтүп, атайын Бишкекте 5 күндүк окуу семинарлардан өтүп, андан соң өзүбүздүн мектепке келип, ушундай жаштарды алкагына семинарларды өтүп, тынчтык деген эмне, анын кандай түрлөрү жана негативный ойлор, позитивный ошолор боюнча балдарга өтүп жана андагы алардын ортосунда мыктыларды тандоо конкурстарын уюштурганбыз. Ошолордун негизинде ушундай жаш мыкты тынчтык куруучулар алдыбызда, мындай айтканда, топтоп, андан ушул клубду түзүп жана ачтык. Демек, булар ыктыярдуу, анан ошол тынчтык курууга кызыктар жаштар деп айтсак туура болот экен, Ооба. Жакшы, эмне максатта мындай курулду эле да ал клуб деген, кантип тынчтыкты курушат, эмне үчүн тынчтык керек дегендей суроо болуп калат да. Эң негизгиси өзүңүздөр айтып өткөндөй чек ара аймакта жайгашыбызга байланыштуу бизде ошол балдардын өзүн өнүктүрүү. Айтканда балдар канчалык деңгээлде ошо тынчтык дегенге кызыгат. Тынчтык дегенде алардын ою, алардын жүрүш туруштары, жана деле мисалы үчүн өздөрү чек арада тынчтыкты орнотпостон ал башка бир өздөрүнүн достору менен, башка бир коңуш мектептер менен иш алып барууда. Мындай айтканда балдар бир канча ой менен өткөзгөн тренингтерден өткөндө, мындай айтканда алар таңдалып, такшалып, атайын окутуудан, семинарлардан өткөн. Ошондуктан өздөрү, мындай айтканда, өздөрүнүн жоболорун, өздөрүнүн милдеттерин иштеп чыккан. Мектеп астында атайын директор тарабынан бекитилген иш пландары 2 жылгача жакында эле 2 жылдыгыбызды белгиледик. Мындай айтканда 2 жыл аралыгында көптөгөн иштер жасап кетти. Жакшы, кандай иштер болгондугун биз балдардын өздөрүнөн сурайлы. Биринчи мен азыр Элизадан сурагым келип турат. Мына ушул клубка сен кантип мүчө болуп калдың? Негизи эле мындай бул баягы акы төлөнбөгөн кызмат болсо керек, мен билгенден, анан өзүңөр болсо сабагыңар бар болуп атса, үйдө дагы ишиңер бар. Бул оор эмеспи? Эмне үчүн клубка мүчө болдуң дегендей? Мен алгачкы биринчи жолу мектепке сынак жарыяланган, ушундай клубка окуучуларды кабыл алабыз деп, ошондон кызыгып, өзүм ушундай иш-чараларга кызыкканым үчүн заявка таштаганмын. Ошонун алкагында клубка мүчө боло алдым. Мындай суроода тынчтык деген эмне да, тынчтыкты силер кантип жарата аласыңар? Канчалык маанилүү тынчтык бул силердин ушул айылыңарда? Биз чек ара аймагында жайгашканыбыз үчүн эң негизгиси эле бул биз үчүн биринчиси тынчтык. Ошол. Маанилүү абдан, Ооба, өтө маанилүү. Ибрахим, негизи клубдун атын азыр карасак, АУ Жигердүү жаш клуб экен, Эмне себептен? Клубдун аты эмнени түшүндүрөт? Биздин мектепте 2 айылдын балдары окуйт. Бул Актатты жана Үчтүп айылдарынын балдары. Анан клубдун дагы мүчөлөрү 2 айылдан тургандыктан биз 2 айылдын атын кыскартып, башына АУ Жигердүү жаштар деп тынчтык клубу ошону кыскартып койгон үчүн АУ деп атап. Демек бул силердин демилгеңер, Ооба, биздин демилгебиз. Кандай иштерди жасай алдыңар? Мындай бир
ушул тынчтык курганга кантип салым кошо алдыңар? Биз негизинен ушул убакка чейин бир 10 көп эмес 50-ге жакын иш-чараларды өткөздүк өзүбүздүн айылыбызда. Ошондой эле кечээ апрель окуяларында жагып аткан Көктерек айылына дагы барып жардам берип келдик. Тынчтык багытында ошол жерге, анан өзүбүздүн айылыбыздагы Үчтөбө айылына дагы барып, ошол жерде окуучуларга тренинг өтүп келдик. Ошондой эле тынчтык багытында ошондой толеранттуулук боюнча тренингтерди өтсөк, ал эми окуучулардын өнүгүү максатында, окуучулардын коопсуздугу максатында, менин коопсуздугум деген темада же болбосо билерман ордолорду өзүбүздүн мектептин ичинде өткөзүп келебиз. Ал эми жакында болсо ошол өзүбүздүн айылда айыл өкмөттөр арасында ошондой билермандарды өткөргөнгө даярданып жатабыз. Биз болсо азыр телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетели. Биз бүгүнкү программабызда түз эфирде өтүп жаткан учуру, эгерде бүгүнкү биздин студиядагы ушул тынчтык курууга кызыктар, өздөрүнүн салым кошуп жаткан биздин жаштар үчүн суроолоруңуздар болсо, экранда жазылып турган WhatsApp номерине SMS билдирүү жиберип, суроо узатып жооп алсаңыз болот. Азыр Азаматтан сурагым келип турат. Бул клубда эми ар бир мүчөнүн өзүнүн милдеттери болсо керек. Сенин милдетиң эмне бул клубда? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Негизи клуб жөнүндө айтар аябай сөз көп. Мен негизи клубда өзүм төрага болуп иштейм. Ошол клубдун жетекчиси. Ар бир клубду өзүнүн каржы министрлиги же болбосо пиар катчысы же болбосо дагы уюштуруучу дагы ошондой өз топторго бөлүнүп, ошол жерде окуучулар бөлүнүп өздөрүнүн позициясын аткарат. Менин позициям төрагалык кылуу, ошолорго тапшырма берип, анан аткаруу, көзөмөлдөп коюп, ошолордон түшүмүнү күтүү. Ошол. Негизи бул сабактарга тоскоолдук жаратпайбы? Клубда иштөө? Жок. Биз көбүнчө сабактан кийин же болбосо бош убактыбызда ушундай жаман нерселерге же болбосо телефондорго көңүл бурбай, ушинтип балдарга салым кошуп, тынчтыкты орнотуп, биз өзүбүз бош убактыбызда гана ушинтип балдарга жардам берип турабыз. Мектеп тарабынан, мугалимдер тарабынан силерге колдоо көрсөтүлөбү? Кандай колдоолор көрсөтүлөт? Ооба, бизге аябай көп колдоо берилет. Мектеп администрациясы ушундай окуучуларды бизге чакырып берип, ушундай бизге керектүү нерселерин колунан келишинче берип, жардам берип, ооба. Дагы эч нерсе сурасаң аябайт да. Биз ушинтип өткөрүп атабыз, бизге салым кошуң, жардам бериң, кандай ойлоруңуз бар, кандай кеңештериңиз бар, эмне кылайык десек, бизден эч качан баш тартпайт да. Качан болбосун, кайсы жерде болбосун, бизге жардам берип, колдоп турат. Тажыгүл, айтсаңыз да, бул клубду ким каржылайт? Мисалы, иш-чара өткөрө турган болсоңуздар, балдарда ашыкча каражаты жок да, мисалы. Туура айтасыз. Бул эң негизинен бул долбоор айтып өткөндөй тынчтык жана өнүгүү институту тарабынан каржыланат. Ал негизи Германия мамлекети тарабынан каржыланат. Негизги биз бул жерде атайын ар бир 3 айлыгында мини гранттар жарыяланып турат. Ошол мини гранттарга балдар атайын иш-чараларды жазып, проекттерди жазып, ошолордо сынакка катышат. Биз 2 жыл аралыгында 2 жолу мини грантка жетиштик. Бул жылда дагы эртең март жана апрель айларында атайын жарыяланды. Ага дагы катыштык, жыйынтыктык күтүп турабыз. Тилегениз өтүп калып, дагы мындан дагы башка иш-чараларды кошоюк деп турабыз. Эң негизгиси биз иш планыбызды бул жерде бир гана жанагы долбоор ошол долбоор жетекчилеринен эмес, ошол биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошол жерде ата-энелерди жана мугалимдерди атайын мындай айтканда өнөктөштөрдү издейбиз. Сөзсүз түрдө өнөктөштөр менен иш алып барабыз. Ошолор тараптан атайын мындай айтканда биз ар бир багытка бөлүгөнүбүз, мисалы үчүн гигиена милиция кызматкерлери менен иштешебиз, мектеп гигиена менен өзүбүзгө белгилүү болгондой чек ара кызматкерлери менен иштешебиз. Алар сөзсүз түрдө балдарга кандайдыр бир каражаттарды атайын бөлүп берип, жана өздөрү келип катышат. Мындай айтканда кече жакында болуп өттү. Бул жерде балдар 6-чы, 7-чи, 8-чи класстар ортосунда биларман балдар айтып аткандай биларман ордо болду. Ал жерде биздин атайын мектеп тарабынан ошондой эле жана ошол гигиена кызматкери өзүбүз жеке спонсор болуп балдарды приз менен камсыздык кылып беришти. Сонун экен. Негизги ошол балдардын жасаган кылган нерселерин карап көрүп, баардык чоңдорубуз мындай колдоосун аябайт. Жеке мисалы үчүн сабактан кийин болобу, сабакка чейин болобу, алар дайым колдоо көрсөтүп турат. Ошол анда иш планды биз аяктоодо, жыйынтыктоодо сөзсүз түрдө Бишкекке атайын барып, отчет берип, андан ал иш планыбызды тааныштырып,
Ал жерде тегерек стол болуп чоң 7 облустан 23 клуб катышкан. Ал жерде кече ноябрь айында барып, ал жерде эң негизгиси биздин ошол эң негизги болгон депутаттарыбыз, бейөкмөт уюмдар баары катышкан. Андай айтканда жана президенттик аппаратурадан жетекчилер келип катышып, мындай айтканда колдоолорун жана дайым көрсөтөдүрүн айтып кетишти. 7 облустан катышып аткан болсо, Баткен облусунан канча клуб катышкан? Баткен облусунан Сиздерден башка да барбы? алгач биринчи биз болчубуз, андан кийин бизге сунуштадык. Эгерде кааласаңар ачкыла деп, биз атайын окуутан өтүп келип, биз ошол айыл өкмөттөн 12 мугалимди биз жана менин шерегим окуттук. Өзүбүз тренерлик болуп, өзүбүз окутуп, алардын арасынан дагы 3 клубду тандап алдык. Мындай айтканда Баткен шаарынан Баткен облустук жата гимназиясы жана Бозадыр айылынан Кара Токо гимназиясы, ошондой эле Кара Булак айылынан Сейтказы Эрматов ортосундагы мектептерден клуб түзүлгөн. Жана сиз сөзүңүздө ошо атайын биз гранттарды утуп алабыз деп айтып калдыңыз. Бул грант сиздерге мындай акчалай түрүндө берилеби же атайын дагы бир кошумча жабдуулар менен берилеби? Кандай бул жагы? Канчалык пайдасы бар? Эң негизгиси бул жерде $500 мини грант болот. Бул акчалай өзүбүзгө келет. Өзүбүз келгенден кийин ар бирин ошол жерге пункт менен бюджетти бизди алдын ала ар бир нерсесин жаздырып, текшерип, анан кийин өттүң же өтпөдүң айтышат да. Ошон үчүн мындай айтканда финансылык жактан дагы отчет бергендиктен бул акча каражаты бизге туура мындай өзүбүзгө келет. Мындай айтканда ошол клубдун координаторуна өзүнүн счетуна түшөт. Элизадан сурагым келип турат. Негизи өзүңдөгү маалыматты башкалар менен бөлүшүү бул сонун болуш керек, аябай рахат. Ошондуктан сен бүгүнкү күндө мына ушул тынчтык курууда канча адамга жардам бере алдым деп ойлойсуң? Жана мындан сен эмне таптың? Зыян таптыңбы же тескерисинчеби? Мен бул клубда пиар катчы болуп иштедим. Көбүнчө Instagram тармактарына, Facebook тармактарына чыгарып маалымат берип турдум. Менин кызматым ошол болчу. Бул клубка мүчө болуу менен мен лидерлик сапатымды өнүктүрө алдым жана өзүмдү ар кайсыл тармакта алып кетүүнү үйрөндүм. Сонун Ибрахим, Ибрахим, сен да ушул суроону бергим келип турат да. Канча адамга жардам бере алдың? Мындай маалыматтык жактан деле жөн гана бул тынчтык деген мындай келгиле досторум, бул нерсени жасабайлы же муну жасайлы деген өзү дагы бир сонун маалымат менен бөлүшүү. Деги канча 2 жыл аралыгында канча адамга жардам бере алдым деп ойлойсуң? Жана кимдерге? Биз негизинен биздин эң башкы адамдарыбыз, мындай айтканда биздин кардаларыбыз булар окуучулар болгондуктан, өзүбүздүн мектепте окуучулар. Ошолорго негизинен биз bir yılın içinde menimce 100'den aşık okuyucularga жардам бердик, маалымат бердик десем болот. Биз мисалы бул эле долбоор менен чечектелүүсүн башка долбоорлордо иштеп, ошолор аркылуу дагы окуучуларга өзүбүздө болгон маалыматтарды, өзүбүз билген маалыматтарды, окуп келген маалыматтарыбызды ушундай тренингдер аркылуу же болбосо сабактарда айтып жеткирдик десек болот. Сонун төрагадан сурагым келип турат. Алдыдагы мына төрага катары, жетекчи катары 2021-жылды да жыйынтыктадыңыздар, 2022 жылга келип атасыздар. Кандай пландар бар, кандай максаттар бар? Биз 2 жыл талыкпай иштегендин натыйжасын өзүн көрдүк. Балдар дагы качан жарыш болот, качан дагы бир иш-чара уюштурасыздар, бизди алыңыздар, биз катышабыз деп өздөрү бизге келип жардам сурашат. Эми Кудай кааласа мындан аркысында эч улантпайбыз. Биз көбөйдүк. Биз дагы көпкө көбөйдүк. Ошолор менен улантабыз, мындан ары. Ооба. Эч качан токтоп калбайбыз. Мындан аркысында колдон келишинче тынчтыкты орнотобуз. Негизги түшүнүп атам, окуучулардын бош убактысын текке кетирбей, бир жаман жолдорго баруудан алыс кылып, негизгиси ошол интеллектуалдык оюндар менен алектенгенге салым кошуп аткан турбайсыңар. Азаматсыздар, сонун ийгиликтерди каалайбыз. Эми биздин маегибиз да жыйынтыкталып баратат, ошондуктан мен бизге келген СМС билдирүүлөргө кезек берип окуп коеюн. Саламатсыздарбы дейт Баткен телеканалы. Жаштар клубу ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз деген СМС билдирүү экен. Саламатсызбы, кандайсыз? Ийгилик.
Рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Баткен медиа борбору сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жалпыңыздарга кутман күн каалаймын, ал эми жаштарга ийгилик каалаймын, азаматсыздар. Мына ушундай анда Тажигүл ушул программабызды жыйынтыктап жатып, сиз балким мына ушул Ак Татыр айылынын жашоочуларына, жаштарына клубтун атынан балким кайрылууңуз бар чыгар, сунуштарыңыз бар чыгар, соңку мүмкүнчүлүк берели. Негизгиси сиздер менен ушул эфирде жолугушуп отурганыбызга ыраазычылык. Мындай айтканда бизде бир гана айыл эмес, мисалы үчүн Баткен облусунда да мындай айтканда өзүбүздүн иш мээрибиз менен тааныштыра кеттик. Мындай айтканда мен жалпы эле кыргызстандыктарга кайрылмакмын. Себеп дегенде кайсы жерде болбосун бизге эң биринчи тынчтык керек. Тынчтык болсун баардык жерде. Анан негизгиси балдар мектеп окуучуларына ушундай атайын семиналарга үзгүлтүксүз катышууну сунуштайм. Себеп дегенде мындан аябай көп түшүмдү айтканда түшүмдөрдү көрдүк. Балдарыбызды көп жака жөнөтө алдык, окутуу азыр дагы окутууга жөнөтүп жатабыз. Мындай айтканда ошон үчүн дайыма алдыга умтулалы, алдыга кадам жасайлы деген. Сонун. Рахмат. Элиза, сизде да мүмкүнчүлүк бар, балким сиз тренерлериңизге, балким төрагаларыңызга ыраазычылыктарыңыз бар чыгар, сиз айтсаңыз болот. Алгачкы кезекте эле мен Тажигүл эчкеге ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушул даражага жеткирип, бизди ушундай нерсеге алып келген ушул эжекейибиз жана мектеп администрациясына чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Жана менин үй бүлөмө мени колдоп, дайым жардам берип турган үй бүлөмө ыраазымын. Мен биринчи эле ушул эле сиздерге жана бизди ушунча даражага жеткирген Тажигүл эжекейлерге жана башка мугалимдерге чоң рахмат айтат элем. Ал эми менин кайрылуум негизинен эле ушундай долбоорлорго же ушундай мындайча курстарга катышуу бул биз үчүн абдан чоң пайда болду жана келечекте дагы башка жерлерге, чет мамлекеттерди көрүүгө дагы абдан чоң пайда берем десем болот. Баардыгыңыздар да ушундай долбоорлорго катышууга мындайча айтканда сунуш берет элем. Төрага. Мен айтарым ошол Тажигүл эжекейге же болбосо мектеп администрациясына терең ыраазычылык, өзүмдүн ата-энеме, жалпы окуучуларга аябай ыраазычылык билдирем. Мен мындай ойлогон эмесмин, ушундай даражага жеткирген менин ата-энеме ыраазычылык билдирем жана дагы менин мугалимдериме, мени колдоп келген жакындарыма, досторума, ушул клубтун мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, кошумча сөзүңүз барбы? Ооба, бул жерде мен баса унута кетипмин. Эң негизги бизди колдоочу бул биздин мектеп директору Мамажинов Мухут эжекейге жана окуу бөлүм башчысы Мукарама Канике эжекей, Нишана Малик эжекейлерге ыраазычылык билдирем. Мен кайсы жерге барбайын, мени колдойттур. Мындай айтканда окуучулар менен бирге ишке алып барганга аябай колдоо көрсөтөт жана биздин мектеп жалпы Тургунбай Садыков атынын орто мектебинин мугалимдер жамаатына өтө чоң ыраазычылык билдирем. Ошол. Сонун, негизи жана биз буга чейин айткандай, бүгүнкү күндө дүйнө коомчулугу муктаж болуп турган тынчтык деген нерсеге мына өзгөчө жаштар маани берип, кызыктар болуп, өзүнүн салымын кошуп жатканына биз да кубанычтабыз, ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Атайын ошол Ак Татыр айылынан келип биздин студиябызда бир жакшы позитивдүү маанай тартуулаганыңыздар үчүн рахмат.